Мага звонок келип калды. Мага түз звонок келип калды. Сиздерден кечирим сурайм. Мага звонок келип калды. Кайра башынан сабактарды баштадык. Буйруса эч ким чалбайт го деп ойлоном. Мага звонок келип калды. Кутман кеч. Кутман кеч. Мен көрүнүп угулуп жатам, Кутман кеч. Кайра башынан кирдим. Мен Instagram баракчага звонок келип калды, токтоп калды. Мен көрүнүп угулуп жатам, мага звонок келип калып токтоп калды экран. Кутман кеч. Мен угулуп көрүнүп жатам, жакшы эле. Кайра башынан кайталайбыз. Ким кайсыл жакта эмне сатып жатканын жазып кетиңиздер. Анда мен сабакты баштадым. Мага звонок келип калып токтоп калды. Кайра башынан маанайды кайра башынан көтөрөбүз дагы сабакка киребиз. Комната жаңырбасын деп микрофон тагып алдым. Кечеги сабакты улантабыз. Кечеги күнү мен сиздерге сатуучу болбо деп тема коюп койдум. Ошол боюнча айтып кеткенмин. Эми бүгүн ошол теманы кайра улантабыз. Сатуучу болбоңуз. Эмне үчүн сатуучу болбойбуз? Азыр дагы түшүндүрүп кетемин. Сиздерди мен көпчүлүгүңүздөрдү бул жакта Фаберликте иштейт экенсиздер. Нана бальзамда, массаж жасаган курстарда, дагы ким кандай курстарда иштейт, же болбосо кандай продукцияларды 5 түрдүү массаж дейт. Сонун дагы ким кайсыл компанияларда иштейт, же болбосо эмне продукциялар сатат. Эмне сатып жаткан болсоңуздар, ошол сатуу боюнча бул жака айтып кетсеңиздер, кичинекей кылып эле жазып кетсеңиздер, мен бир сыйра окуп саламын дагы, ошол боюнча дагы разговор кылып саламын. Сабактын этегине чейин буйруса жетишемин. Жазып кетиңиздер анда. Ким эмне сатат, бүгүнкү күндө онлайнда, офлайнда без разница. Ким сатуу менен иш кылып жатат. Ошол боюнча жаза кетиңиздер. Потому что азыр бул жерде отургандардын баардыгы сатууда иштеген адамдар болушу мүмкүн деп ойлойм мен. Себеби бул курс, бул эфир только сатуучуларга гана керек да, сатуучулардан башка эч кимге керек эмес. Бирок мен сетевикмин дейт, айтып берем. Сонун жакшы. Сетевик Фаберликтемин дейт. Сонун. Дагы ким кайсыда? Фаберликтен дагы жакшы кремдер бар. Мен ошолордон постоянно алып туруп бир крем колдоном. Ошол крем жакшы кетет мага. Башкасын колдонуп көрбөгөнмүн. Мүмкүн мага келип айткан адам ошол нерсени жакшы башкаларын түшүндүрүп айта албаганда, бирөөнү жакшы түшүндүрүп айтканда мен ошол нерсени постоянно алып колдонуп калганмын. Silkway компаниясы дейт. Silkway компаниясы жөнүндө толук маалыматым жок экен. Онлайн сатуу менеджер курс сатып жатам дейт. Сонун. Айпери Камалова онлайнда сатуу менеджер курстары сатып жатам дейт. Сонун. Мен Фаберликте иштеп жатам дейт. Сонун. Фаберлик аябай жакшы өтөт. Фаберликтин аркылайын эгерде жакшы продукциясын өзүңүздөр сата турган болсоңуздар, билсеңиздер, сатсаңыздар аябай жакшы кетесиздер. Бат эле кетесиздер да. Себеби ал жакта бүт бардыгы дап даярда, чайналып эле коюп койгон. Ошону эле алып туруп эле сиздер жутушуңуздар керек, анан бирөөгө барып эле мынтип берип салышыңыздар керек да. Ошол нерсени үйрөнүп алсаңыздар, болду, силер жөн атакка кетесиздер. Жакшы, көпчүлүгүңүздөр ошол сетовый тармактарда иштейт экенсиздер, продукциялар сатасыз экенсиздер. Сатуу менеджермин дейт. Эң сонун сатуу менеджерликте иштегендер. Менин аты жөнүм Жаңыла Ашымовна. Мен бүгүнкү күндө ошол сатуу курсун алып чыктым. Буга чейин мен офлайнда, онлайнда жүргөнмүн. Кечеги түз эфирди ким көрүп чыккан болсо, же болбосо кече ким катышкан болсо, ошол жакта толук маалыматтарым бар. Анан офлайн жүрүштө мен өзүмдү биринчи сынап эле чыгып кеткенмин. Эч ким мага үйрөтпөгөн, эч ким мага жол көрсөтпөгөн, болгон чыгып алып эле мен тупа иштей бергем да, тупа жасай бергем. Саламатсызбы, мен жаңы баштайын деп атам дейт. Саламатчылык баштайм десеңиз, ойлонбостон тупа туруп эле баштап кетиңиз. Эмнени саткыңыз келип атат? Кайсыл компанияга киргиңиз келип атат? Эмне жөнүндө баштаң? 0 чөнтөгүңүздө эчтеке жок болсо да тупа туруп эле кыялданып ишиңизди баштай бериңиз. Эч ким сизге тоскоол болбойт. Бир гана өзүңүздүн ичиңиздеги өзүңүздүн эле я деген адамыңыз эле тоскоол болбосо, өзүңүздүн коркуу сезимиңиз эле тоскоол болбосо, сизге эч ким буту колуңуздан кармап отур дебейт да. Мисалы,
жашоодо биз өзүбүз сатуучубуз, туурабы? Ким эмне алса дагы, мисалы, көйнөк алсак дагы, же болбосо тамак ашка бир продукция алсак дагы, же бир магазинден торт алсак дагы, ошону мактанып эле сатып салабыз, отуруп билип өзүбүз билбей калабыз да, прям туруп алып эле. Мен ушундай кече бияктан алдым эле, тигиндей экен, качествосу ушундай сонун экен, анан арзан дагы экен деп койсоңуз эле бүттү да. Сиздин ошол жерде отурган канча адам болсо ошол нерсени сатып алууга чуркап калышат да. Же ошол күнү эле сатып алат, же эртеси күнү, же бүрсү күнү, же сизден заказ кылып болсо дагы ошол нерсени алдырат. Көрдүңүздөрбү, биздин өзүбүздүн жашообуз деле сатуучубуз. Болгону гана ошо сатуунун жолунда биз эмнеден баштап кетип атабыз, эмнени айтып кетип атабыз, ошол нерсеге түшүнүшүбүз керек да. Кичине өзүбүздүн оозубуздан чыгып аткан сөзгө эле мындай маани берип кое турган болсок, ошонун өзүнө эле сатуучу чыгабыз. Анан болгону жана жазып кеткениңиздердей, компанияларда, сетевой сеттерде продукцияларды сатып атканда сиздерде эмне кыйынчылык болуп жатат? Азыр мен ошол жөнүндө айтып кетем. Мен кыялымда, мисалы, магазин ачсамбы деген кыялым дейт. Магазин ачыңыз, бирок магазинде эмне таба саласыз? Ошол боюнча кененирээк сизде ой жүгүртүү болуш керек, план болуш керек. Максатыңызды көп узакка койбостон жакын аралыктан коюп башташыңыз керек. Любой проблеманы, мисалы үчүн карап отурсаңар, сатууда, мисалы, прям бирөөнүн көтөрүлүп кетатканын компанияда бир фаберликте, мисалы деп коеюнчу, Oriflame компаниясында кирип эле бир таанышыңыз кирди дагы бир пас өзүн көтөрүп эле ошол уровеньден көтөрүлүп саякатка кетип калды, бир нерселерди утуп алды, дагы кошумча бир продукциялар иши кылса өзүнүн чөнтөгүнө толтурган, кийим кечесин өзгөрттү, алтын шепочка бардык нерсени сатып алды, сиздин көзүңүзгө ал адам башкача болуп сразу эле көрүнө калды да, ал результат чыгарды. Сиз болсо аны ээрчип эле аркасынан чыгарам деп туруп эле жарым жолуна же болбосо баштап эле кайра түгөнүп эле өчүп калган болосуз да. Бул эмне себептен? Биринчи себеби, сиз өзүңүз психология жактан даяр эмессиз. Психология жактан даяр болгон адам өзүнүн эчтекесине карабайт. Ичиндеги я деген адамын да уктатып коет да. Ичиндеги адам постоянно бизде коркуу сезим болот. Бул коркуу көзгө көрүнбөгөн сезим. Ошол коркуу сезимди өзүбүз эле сүрөттөп алабыз да. Үйүбүздөгү жолдошубуздан коркуп алабыз, же болбосо ошонун шылдың кылган сөздөрүнөн коркуп алабыз, кайненеден, кайнэжеден, коңушудан, классташтан, аяштан, достон, ушинтип атып эле өзүбүз коркууну жаратып алабыз да. Болбогон нерсе, али сен баштай элексиң, али сен эч нерсени кылып бутуң менен баса элексиң, бирөөгө айта элексиң. Бирок компанияга кирип эле ошол жакта кыялданып, сен дагы ошол өскөн адам менен чогуу өсүп кеткендей болуп, өзүңдү элестетип эле, ушундай прям күйүп жанып атасың, бирок сени кармап турган кичинекей эле ошол өзүң сүрөттөп алган эле бир кебете, коркуу сезим менен эле отуруп калгансың да. Ошол нерсени биринчи очередте жеңишибиз керек. Экинчиден, элдин астына чыгып сүйлөрдү. Эмнени сүйлөйм, сүр бар менде, тартынам, бир жолу айттым, болбоду, экинчисинде кантип айтам. Ушундай сөздөр менен биз өзүбүздү дагы токтотобуз да. Биринчи жолу эле барып эле биз продукцияны айтып коебуз. Айтканда биз кандай кылып айтабыз? Жөнөкөй эле туруп алып эле өзүң ишенбегендей кылып айтасың да. Айтканда эле сразу нар жакта турган адам сени сезет да. Ал окубаган, психология жактан эчтеке билими жок болсо дагы, бирок ал сезет да. Коркуу сезим менен айтып жатасыңбы, ишеничтүү айта албай жатасыңбы, же болбосо ашкере ашырып салып атасыңбы, бүт бардыгын сезет. Ар жакта отурган адамдын бардыгы сезет. Ошол нерсе бизде дагы кошумча кармап калат. Андан кийин үчүнчүсү, бизде продукцияны толук билбегенибизден, ийне жип изине чейин билбегендиктен бизде үчүнчү проблема биздин сатуубуз болбогондуктан. Кимдегерде дептер ручка болсо жазып отурсаңдар болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү проблема кылып жазып кетсеңиздер болот. Ушул боюнча өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштесеңиздер да болот. Ушулдан эле жакшы результат чыгарып койсоңуздар болот. Себеби мен эч кандай курстарга катышпаганмын. Биринчи офлайнга чыгып жатканда мен ушундай эле өзүм эле чыкканмын, ушул нерселерди өзүм аныктаганмын да. Биринчи мен чыкканда Zoom'дан чыктым. Андан кийин WhatsApp группалардан бир аз чыктым, тааныштар менен бир аз чыктым, андан кийин окшошпогондон мен жүрүшкө чыгып калдым да. Бир элдин арасына чыкканда өзүңө ушундай уверенность бар болсо, сага элге мааниси жок да, сен эмнени сатасың, эмнени айтып атасың, вообще көңүл бурбайт экен да. Сен өзүңдү просто осанкаң ушундай кармап алып эле, сүйлөп жаткан сөзүңдү уверенно сүйлөп, ар бир сөзүңө басым жасап атканыңда эле бүттү экен да. Ошентип баштасаң эле бүттү. Элдин бардыгы сенин аркаңдан ээрчийт, сенин сата турган продукцияңды прям сүйүп калат да, алгысы келип эле ойлонуп калат. Биринчи жүрүшкө чыкканда мен, элестетиңиздер, 100 миңден ашык бир эме сатканбыз да. Сатканмын.
анда өзүм таң калганмын да, ушундай нерсе да болобу депчи. Чыгып прям ошондой сүйлөп баштаганмын, токтобой автоматтай атамын. Бир маалдан кийин эле акырына келгенде ким эми акция менен ушул нерсе катталат десең эле 5-6 адам ушинтип кол көтөрдү да. Жанагы жерде өзүм ишенген жокмун да. Прям мен акция менен дегенде элдин ошончо арасында кол көтөргөн 5-6 адам болуп кетти да. Эми элестетиңиз, ал баа өтө кымбат болчу. Ал чөнтөгүнө салып келген адам деле жок болуш керек болчу ал жердечи. Болгону акция менен дегенде катталып кетти. 5000ден ылдый түшүрүп туруп акция кылганда ошондо сразу катталышты да. Анан мен биринчи ошончо адамды каттап бүткөндөн анан ойлонуп калдым, анан онлайнга чыктым. Сатууну онлайнга чыкканымда дагы прям ушинтип отуруп алып туруп, бирден эле адамды кармап ушундай бир отчет берип койдум. Телефондон эле көрүшкөн жокмун экрандан. Ушундай бердим. Андан кийин ал адам ойлонуп көрөйүнчү деди. Москва шаарында болгон үчүн ал ойлонуп көрөйүнчү деди, менден алыс болуп. Андан кийин кайра 2 күн өтпөй туруп, мага видео вызов менен чыгып сүйлөшөлү деди да. Мен тааныбаган эле адам ошондой кылды. Андан видео вызов менен чыгып алып туруп, прям ушинтип түшүндүрүп бердим. Доскамда бар, доскама жазып бердим. Кийин эле макул болуптур деп коштоштук экөөбүз жашнакай эле. Жаттым. Түнкү саат 2 канча болуш керек эле. Мага телефон келип атат. Анан алып эле, алуу десем эле, мага картаңды бер, кайсы картаңа котороюн деди да. Элестеткиле, бир контрактты бир түндө жасап жатамын да, уктап атып эле жасап атамын да. Жана мен айтып кеткен, биринчи эле психологиялык жактан даярмын да. Мен ошол нерсеге даяр болуп калганмын. Ушул нерсени ушул курстан беремин да. Мен өзүм кандай кылып ошол нерсеге даярдандым. Кандай кылып мени түнкү 2:30да туруп алып элдер катталганын мен айтып беремин ошол курста. Андан кийин эле аркама арка кетти. Андан мен өзүмдү көрсөттүм ошол компанияда. Анан Санкт-Петербург шаарына биринчи чакырылышым болду. Баргандан кийин аякта вообще укмуштуу болот экен. Жабык эшиктин аркасына киргизгенден кийин башыңды ачып эле ичине бир нерсе салып коет экен да. Кайра келип жүрүшүм уже вообще башкача болуп калды. Мурунку менен азыркынын айырмасы болуп калды да. Ошол нерселер буйруса ушу курстарда берилет. Мен курстарда толук айтам. Азыр айтып жетише албайм эч кимдерге. Бирок акысыз эле мен көтөрүлүп кетем дей турган болсоңуздар, ар бир нерсени жазып отурсаңыздар болот. Сатуучу болбоңуз. Эмне үчүн сатуучу болбоңуз? Сиз фармацевт болуңуз. Сиздин колуңузда продукция барбы? Ошол продукцияны алып барып туруп эле презентация өтүп жаткан адамыңызга уверен эле жакшынакай кылып сатыңыз, жакшынакай кылып эле ошол продукцияны айтып бериңиз, ийне жүйүнө чейин. Андан кийин ошол продукция ал адамга кандай дарылыгын берет, кандай ошончолук бир жашоосунда өзгөрүү алып келет. Ошол жөнүндө сиз фармацевт болуп туруп беришиңиз керек да, рецепт беришиңиз керек. Сен ошону алсаң эмне болот, албасаң эмне болот? Алганга чейин кандай болчуң, алгандан кийин кандай болосуң? До и послени көрсөтүштү билиш керек да. Мисалы аптекага барганыңызда деле баш ооруга, цитрамон, постоянно цитрамон ичем, цитрамон берилет десең, жок, цитрамон эмес, сиз тримол ала турган болсоңуз, батыраак басат. Анан кошумча мындай бар деп туруп, фармдагылар да, аптекадагылар дагы башка дарыны эле сатып берет, Ушундай болгонбу сиздерде? Болгон болсо плюс белгисин басып кетиңиздер. Аптекага башка нерсени алганы барабыз дагы, анан бизге кайра башка нерсени сатып коет. Сиз ошондой болушуңуз керек. Сиздин колуңузда продукцияңыз барбы? Алып бардыңызбы? Сиз ошол адамга ошол нерсени жеткире айтышыңыз керек. Ашырып да салыштын кереги жок. Жеткирбей калыштын да кереги жок. Орто жээнинде эле мындай эле секин бир нерсени берип коюш керек да. Болду. Ал жаныңызда албасын, эчтекени албай калсын. Просто эле сиз кеткенден кийин ал киши ойлонуш керек да. Сиздин айткан сөзүңүздүн кандайдыр бирөөсү таасир болуп калып калыш керек. Мен демек бул таблетканы алып ичпесем, мына мен буга чейин мындай болдум, чындыгында мындай болуп, дагы эле жашай беремби деп туруп, кайра аркаңыздан сизге чалып туруп, ошол продукцияңызды кайра экесе кылып сурап алат. Плюстарды раса көрүп атамын, жакшы сонун. Ошондой учурлар дайыма бизде магазиндерде кездешет, базарларда кездешет, Ошондой сатуучулардан болушуңуздар керек да. Колуңузда даяр автомат бар, ошону эле просто атып алыңыздар. Просто эле атып, сиздер азыр, бүгүн, эртең, бүрсүгүнү дебестен эле сразу баштаңыздар да. Анан сиздерден дагы бир нерсени айтып кетейин. Мурдагы кылган баскычтарыңыздан эгерде результат чыкпаган болсо, ошону токтотуңуздар.
WhatsApp группалардан бардығына қаттай берет да. Мен мисалы мен номеріме жазғандар қаттай беришет да. Дордойға кіріп кетем, мен дагы нелерге ерсак бүт компаниялар кіріп кетем да, менің номеримче. Анан карап отурсаң эле бир тааныш адам жок ичиндечи. Просто менин номерим алгандар эле ошол жактан. Анан сунуштар башталат. Бул компанияга чакырат, бул компания, бул монча текст кылып жазып коет. Ошону ким окуйт? Ким окуса, мага плюс койсун, ким окубаса кайра уланды. Мен көрүнүп угулуп жатам, мага да звонок келип калды. Мен угулуп жатам, угулуп жаткан болсом жазып койсоңуздар. Мен угулуп көрүнүп жаткан болсом, плюс. Көрдүңүздөрбү? Сиздер өзүңүздөр да окубайсыздар да. Көрүнүп жатам, чоң рахмат Оба дейт. Сиздер өзүңүздөр да окубайсыздарбы? Ушунча кылып текст кылып жазып коет. Ошону эми отуруп алып элестетиңиздер, окуш керек экен. Жок, мен окубаймын. Мисалы, мага жазылган ошончо текстти окубаймын да. Себеби ал жакта толтура да, анан кийин окуп жатып эле мынтип баштасаң эле мынча сомдук доходко чыккың келеби? Анан мынча сомдук мындай. Жок, адам элдин баардык көңүлү айнып калды. Ал нерсени таштаңыздар. Эгерде ошондой жол менен дагы да жүрүп аткан болсоңуздар, ар бир адамдын өзүнүн личкасына монтип таштап аткан болсоңуздар, жазууну, текстти, болду, аны токтотуңуздар. Жаадан натыйжа чыктыбы? Эгерде натыйжа чыккан болсо, бул жакка чыкты. Эгерде натыйжа чыккан болсо, чыкты деп жазып коюңуздар. Натыйжа чыкпаган болсо, жок деп жазып коюңуздар. Мисалы, ошондой келген ошондой жазуулардын баардыгын токтотосуздар. Эгерде өзүңүздөрдө результат чыкпаган болсо, өзүңүздөр окубасаңыздар, демек башка адам дагы окубайт, башка адам да результат чыгарбайт. Түшүндүңүздөр? Мынакей, жок, мынакей, жок, натыйжа жок. Мен көрүп атам, натыйжа жок. Туура. Эгерде натыйжа жок болсо, буну токтотуңуздар. Бул нерсени таптакыр бул эски система бүттү. Бул качан WhatsApp жаңы ачылганда, компаниялар качан жаңы курулуп жатканда, ошондо жаңы болчу да. Жаңы нерселер болчу. Азыр бүттү, эскирди. WhatsApp'ты тытып ойнойбуз. WhatsApp'тан бир эмес, экиден бар, бир телефонса экиден WhatsApp бар. Уже ал нерсени көрө албай калдык. Башка да курстар көп, башка дагы маалыматтар толтура да, башка компаниялардан келген маалымат толтура, башка группалар толтура. Ошол үчүн ошол нерсени токтотуңуздар. Андан кийин дагы сураныш сиздерден, адамдын эгерде өзү каалабаса, сиздер ал продукция жөнүндө айтпаңыздар. Эч бир жерде продукциянын эгерде адам өзү каалабай жаткан болсо айтпаңыздар. Просто качан айтыш керек, кандай адамга айтыш керек. Бул боюнча кеңири курстарда айтылат, курстарда мен жооп беремин, кандай адамдарга кандай жерде айтылат. Анан кичинекей айтып кетейин секретин. Бир жерде отурасыздар, бир кичинекей эле чөнтөгүңүзгө эгерде продукция сатып жаткан болсоңуз, чөнтөгүңүзгө сала барыңыз. Анан бир жөнөкөй эле шылтоо менен эле сумкаңызды ачыңыз, дагы бир сөз аябай сонун болуп кетип жаткан, прям кругтун ортосунда бир жакшы бир шаң аралашкан жер боло турган болсо, мынтип отуруп эле сумкаңыздан ачыңыз, дагы ошол продукцияны алып туруп өзүңүз кичине колдонуп коюңуз. Же болбосо кандайдыр бир нерсеге иштетип коюңуз да. Же болбосо алып туруп, могуда келерген турбайбы, өткөндө мен алдым эле, анан тигиден будан деп туруп, анан сөз баштап кетсеңиз болот. Мага ушундай нерсе, мага ушундай берди, результатын берди. Ошону до и послесин секин эле айтып коюңуз дагы. Болду, аны жазып, аны тиги бу дештин кереги жок. Просто кайра алып туруп эле салып коюңуз. Кичинекей эле сиздерге фишка. Дайыма сиздин сата турган продукцияңыздын эң жакшынакайы чөнтөгүңүздө, сумкаңызда болуш керек. Ошол нерсени пайдаланыңыздар.
Анан дагы бир нерсе, сиздер маалымат берип койдуңуздар. Андан керек болсо келет да дейт да. Кээ бир адам мындай группаларга таратып, же болбосо бирөө кызыгып туруп барып сизден продукцияңызды сурап коет дагы. Анан кайра ошо менен жок болуп кетет да. Сиз айтып коесуз, ийне жибине сону бул айтып коесуз да. Сонун фишка дейт. Сонун жазып алыңыздар. Анан тим эле монтип айтып коесуздар дагы. Анан келет деп ойлойсуздар да, отурасыздар күтүп келет экен депчи. Жок, ал келбейт. Эгерде сизге 2 күндүн ичинде чалбай турган болсо, ал келбейт. Бүттү, аны күтпөңүз. Сиз ага кайра каршылык жактан кайра барыңыз. Кайра башка жактан барыңыз. Себеби сизден ал продукцияны сурадыбы? Сизден мындай эле үстүртөн сурап койгон болсо, ал жөн эле мындай сиздин кайсы жакка чейин өсүшүңүздү карап эле койду да, интереске. А эгерде сизден жок, ошол нерсе канчалык пайда берди, канчалык нерсеге керек экен деп туруп сурай турган болсо, ошол сураган адам сөзсүз түрдө кызыгат да, болгону бул жагында акча жок, же болбосо толугу менен маалымат алгандан сизден тартынат. Ошол адамга кайра өзүңүз барып чалышыңыз керек, же болбосо барышыңыз керек. Ошого карама каршы сиз жолугушуңуз керек. Анан ал кишини секин ошол нерседен кайра дагы жарасын козгошуңуз керек. Ар бир адамдан ар бир продукцияны сата турганыңызда кардар эмнени требовать этип атат, эмнеге муктаж, ошол нерсени биринчи билишибиз керек. Сиз өзүңүз продукцияңызды сата турган болуп туруп, ла айтпашыңыз керек. Шуну да жазып алыңыздар. Сиз уга билишиңиз керек да. Сиз психолог болушуңуз керек, ушундай бир кардар эмнеге муктаж болуп атканын сразу анализдеп түшүнүп алышыңыз керек да. Сиз сата турган продукцияңызды билесиз да, эмне продукция экенин. Ошол нерсени сиз кичинекей башын чыгарып коесуз, ал адам өзүнүн проблемасын айтып кетет. Сиз уже жыйынтыктап атасыз да, сиз кайсы нерсени предлагать этесиз. Эмнени сунуштасаңыз ошол адамга жагат. Ошол нерсе боюнча анализдеп турасыз. Тиги адам сүйлөп атат, сиз уга билишиңиз керек да. Сүйлөп билиш эмес, уга да билишиңиз керек. Угуп билгенден кийин сиз сразу эле сөзүн токтоткондон кийин сиз сразу сунуштай коесуз. Сен мону ал, мындан кийин мынча результат көрөсүң. Болду, ошол боюнча эле сизден өтүп кетет товарыңыз. Психолог болуңуз, сүйлөгөндү эмес, укканды билиңиз да. Психологдорду билесиздер, дайыма кинолордон деле көрөбүз. Барып кинолордо деле сүйлөй берет, психолог отуруп алып угат, анан акырында кайра өзүнө карама каршы мындай айландыра турган бир сөз сүйлөп коет. Болду, ошо менен кайра кетет го. Жашоодо деле ошондой да. Сиз дагы ошондой сатуучу болушуңуз керек да. Сизге келип алып сүйлөп атат, сиз угушуңуз керек, анан акырында бир нерсени берип коюшуңуз керек, ал кетип калыш керек айланып. Кайра дагы сизге кайра келиш керек да. Ошол психологко кайра барышат, билесиздерби? Үй бүлөсү менен барышат, башкаларга рекомендовать этип, башка ушинтип уюлуп кетет да, сарафанный радио кетип калат. Ошол нерсени колдоно билишиңиз керек. Ошол нерселер курстун ичинде бардыгы бар. Анан кесибиңизди сүйүшүңүз керек. Кийимдин жаштыгында эгерде сатуучуларга болгон көз карашыңыздар аябай жаман болгон болсо, ошол нерсени өзгөртүшүңүз керек. Мен өзүмдүн бала чагымда сатуу деген нерсени өлө жаман көргөнмүн да. Себеби биздин үйдө сатуучу эч ким чыккан эмес да. Анан бирде апам ушундай бир эмеге барып, товар алып келип туруп, анда жаңы, по-моему, кара суу жаңы болуп аткан болуш керек эле. Анан сатамын деп туруп көп нерселерди алып келип коюптур да. Ичинен биз отуруп алып шоколаддарын жеп, кыскасы эч нерсе калбаптыр. Анан ошондо мен жеп көргөнмүн да. Эми буну кандай кылып сатасыз деп, мен анда жашмын таптакыр. Десем көчөгө алып чыгып туруп сатыш керек дейт да. Мен көчөгө сатканды жаман көрөм деп ошол момент баштаганмын. Атам чыккан каршы болуп, андан кийин башка чыкты иши кылса, апам ошо менен чыкпай калды да. Ошолдо жек көргөн нерсем бар эле. Эгерде сиздерде да ошондой сатуучуларга болгон жек көрүү, мурда же болбосо кийин, же болбосо азыр дагы бар мындай жаңы пайда болгон болсо, сатуучулар жек көргөн. Ошол нерсе боюнча иштешибиз керек. Ошол нерсени жок кылышыбыз керек. Сатуучу деген кесипти өзү сүйүшүбүз керек да. Биз ушундай сатуучуну сүйүшүбүз керек. Жашообузда ошо сатуучудай башка нерсе жокту элестетишибиз керек да. Сатуучу гана бир эле диплом жок болсо дагы кесип деп билишибиз керек да. Өзүбүздүн сүйгөн кесибибизге алып келишибиз керек. Анан гана бизде сатуу болуп калат да. Ошол нерсе боюнча өзүбүздү сатуучу кылып туруп алып чыксак, ошондо бизде сатуу өсөт. Адамдарга ишенүү мындай ойготуу үчүн мыкты сатуучу болушуң керек. Просто уга билген. Мыкты сатуучу өзүнүн профессиясын билет да.
любой отурган жерде карап эле бул жерде айтса болот, бул жерде айтпаса болот деп эки сразу чечим чыгарып коет да, же болот же болбойт деп элечи. Ушул нерселерди сөзсүз түрдө майда барагына чейин билиш керек. Анан могул жерде азыр бирөө жазып кетти, мен менеджер сатуу курстарында менеджер болуп иштейм деп. Менеджер курстарында сатуу болуп иштей турган болсоңуз, сиз эмне курстар сатып жатасыз? Ошол курс боюнча сиз ине жүйүнө чейин билишиңиз керек. Же болбосо кимдин курсун сатып жатасыз, ошонун толук ине жүйүнө чейин, ошонун өзүнүн курсун сиз биринчилерден болуп сатып алып окушуңуз керек. Эгерде сиз ошол сата турган курстун, сата турган адамыңыздын курсун билбесеңиз, өзүңүз окубасаңыз, анда башкаларды чакыра албайсыз. Качан гана сиз ошол курста эмнелер берилет, кандай фишкалар бар, бардыгын өтүдө сатып алып окуп турган болсоңуз, анан сизден сатуучу менеджер чыгат, болбосо чыкпайт сизден. Мисалы, сиз компаниялардан бир кремди алып өзүңүз чаптаңыз, биринчи, андан кийин анан башкаларга айтып баштайсыз. Биринчи өзүң пайдалан, андан кийин башкаларга айт деп айтылган сөздөр бар. Ошол нерсени колдонушуңуз керек. Анан дагы кошумча бул жерде дагы ким кандайда жазып жаткандар болсо айтсаңыздар болот. Ким кайсыл жакта дагы кошумча иштеп жатат. Сатуу жакта болсо, мен сиздерге ушул жерден чечмелеп кетейин. Анан дагы эң керектүүсү энергия. Адам энергичный болуш керек. Прям энергичный болуп сүйлөп атканыңызда дагы, ушундай продукцияны кармап жатканыңызда дагы, же болбосо презентацияга чыгып түптүз турганыңызда дагы энергия, сиздин жүзүңүздөн энергия тамчылап туруш керек да. Сиз эртеден кечке чейин жумуш кылсаңыз дагы, кечкисине чейин сиздин энергияңыз жетиш керек. Энергичный болсоңуз гана сиз башкаларды тарта аласыз да өзүңүзгө. Энергияны топтой билишти жана энергияны ар бир нерсеге майда кылып иштетип кетиришти билишибиз керек. Ошол жөнүндө дагы сөзсүз түрдө сиздер менен ошол курстун ичинде таңкы марафондой кылып туруп энергияны топтоонун аракетин жасайбыз. Анан мен жана сиздерге айтып кеттим, сатуучу болбоңуздар, фармацевт болуңуздар. Мисалы, медицина тармагына келгенде, медицинада дагы врач өзүн сатпайт. Просто ооруп жаткан эле адамды дарылап коет. Андан кийин эле дарыланып чыккан адам башка бирөөгө айтат, тиги врачка бардым, ушинтип оңдоп койду деп. Ошондой эле сиз дагы фармацевт болсоңуз, мен паланчага бардым эле, паланча ушундай бир нерсени колдонуп жатыптыр. Ошол колдонуп жаткан нерсесин мага берди, мен алып туруп ошону колдондум, андан кийин ушундай болду деп. Сиздин көрдүңүзбү, кичинекей эле бир продукцияңыз кетип атат да, уже ажиотаж болупчу. Мисалы, азыр бирөөңүздөр ушул курста окуй турган болсоңуздар, ошол курстан эле бир пайданы чыгарган болсоңуздар, андан кийин сиз сөзсүз түрдө жөн отурбайсыз да, башка бирөөнү дагы айтасыз, башка бирөөгө дагы рекомендовать этесиз, өзүңүздүн командаңызга, лидерлериңизге, башка жака да кетесиз. Ушундай сыяктуу да, сиздер өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды ушунчалык сүйүшүңүздөр керек, чтобы сиздин айта турган сөздөрүңүздүн бардыгына элдер ушундай энергичный агып келиш керек да. Курстун өзү негизи аябай майда барактар аябай көп, бирок бардыгын чогултуп мен алып келип туруп 7 күнгө эле чыгарып койгом. 7 күндүн ичинде сизде сөзсүз түрдө результат болот. Эгерде мен айткандардын баарын жасай турган болсоңуздар, окуй турган болсоңуздар, 7 күндүн ичинде сизде автоматтык түрдө өсүү болот. Ар бириңиздер менен жеке разбор кыламын. Бирок курска көп адамды кабыл албаймын. Себеби энергияны аябай көп кетип калат экен. 8-9 күнү 2 күн катарынан разбор кылам. Кошумча пландарды түзүп берем. Ар бир жумушуңуздарга ким эмне жумуш аткарып жатат бүгүнкү күндө. Ошолорго мен пландарды түзүп беремин. Анан максатты коебуз, сөзсүз түрдө кичинекей кылып, чоң эмес. Анан ошол максатка жеткенге чейин мен сиз менен байланышта болом. Жалаң группада өзүм жооп беремин. Жалаң барыңыздар менен жеке өзүм разборго чыгып сүйлөп берип турамын. Анан сабактардын көпчүлүгүн сакташка аракет кылам, бирок Zoom деген жакшы канал бар, ошол жактан кеңири көп нерселерди бере аламын да, ошол жака өтөбүз. Буйруса. Анан эгерде курска ким катталам дей турган болсо, 2 күнгө биз акцияны уюштурдук, кыздар менен сүйлөшүп, 3000 сом өзү баасы болгону 2 күндүн ичинде катталган адамдарга 1000 сом менен катталсаңыздар болот. Эгерде ким катталам десе, кайсыл группадан келген болсоңуз, ошол жактан кайрылсаңыздар болот. Сиздерге ошол жактан кыздар толугу менен дагы жооп беришет. Анан курстун толук программасын дагы жиберишет. Анан сатып ал деп туруп тажаткан адамдарыңыздар болсо, мен бүгүн кичинекей реклама сиздерге чыгардым. Сатып ал деп туруп дайыма тааныштарыңызды тажаткан болсоңуз, ошол тааныштарыңызга кайра барбаңыз. Кайра башынан сиз аны тажатпаңыз.
ал сиздин аркаңыздан эришип келсин. Сиз ага канча жолу айттыңыз? Болду, токтотуңуз, ал жака таптакыр барбаңыз. Эми башка жагы менен барабыз ал кишилерге. Анан WhatsApp группада жана мен айтып кеттим, ошондой жазууну жазбайбыз, башкача жол менен барабыз. Бунун жакшы жаңы методу бар. Ошол методдор менен кетебиз. Анан менин командама кошул, мындай өстүрөм, тигинде өстүрөм, саякатка барабыз бу деген нерсени токтотуңуздар. Ал нерсеге эгерде өзүңүздөр барбаган болсоңуздар, башка адамдарды алып бара албайсыздар. Биринчи өзүңүздөр результат көрсөтүңүздөр, андан кийин башкаларга айтасыздар да. Мисалы мен саякатка 2 жолу барып келдим, 3 жолу окууга барып келдим, 1 жолу кошумча дагы Ысык көлдүн өзүнүн эмесине жөнөтүштү, саякатына, тоже кыргызстандык. Мен бул анын саякаты эсептебейм. Бирок 5 жылдызуу Ысык көлдө 5 жылдызуу отелде мен жатпаган болчумун. Ошол эле компания менен барып жаттым да. Ошол менен 3 жака барып саякаттап келдим. 3 жолку окуум Санкт-Петербургда болду, 2 жолку Москвада болду. Ошол нерсени мен айта алам да. Себеби мен өзүм саякатка чыктым, кантип чыкканымды айта алам, кайсы жолдорду басып өткөнүмдү айта алам, канча уйкудан калганымды айта алам. Канча жолу ыйладым, канча жолу күлдүм, команданы кантип курдум, бүт бардыгын айта аламын да. Ошол боюнча курстардын бардыгында ийне жүйүнүнө чейин берилет. Ошон үчүн 7 эле күнгө кыскартып койдум. 7 күнүн ичинде сизде сөзсүз түрдө результат чыгыш керек. Анан сиздер сатууга жаңы келген болсоңуздар, же болбосо сатуунун ортосуна барып калган болсоңуздар, сиздер сатууну таштап кетпеңиздер. Себеби сатуу бүгүнкү күндө номер 1. Дагы да буйруса азыр жакынкы күндөрдө жаңы бир нерселер чыгып атат. Ошол боюнча эгерде сиздер азыркы күндөн баштап окуп баштасаңыздар, ошол нерсеге жетесиздер. Себеби азыркы күндө сата турган Wildberries бар, Amazon бар, YouTube'тун түрү чыгып кетти, английский, американский болуп. Короче, өзү эле TikTok, YouTube, Instagram бүт жактан иштей турган бардыгы сатууда. Сатуучу болуш керек. Алар деле тоже сатуучу, блогер сатуучу, курстарды саткан сатуучу. Койчу бардыгы иши кылса сатууда, сатуу курсунан өтүш керек да. Бардыгы сатуу курсун билбесе, эч ким чыгып жылдыз боло албайт да. Сонун программа экен дейт. Рахмат, чоң Найзик. Наставник болуп бер, жаңылай дейт. Наставник болуш. Мен наставник болуп 2 кызды өстүрдүм. Бирок аябай тур деген ушундай эмем бар экен, мен привычкам бол деп результат көрсөт деп сая берет экен да. Ошого чыдаган эле адамды албасам, атак башкалар чыдабайт болуш керек. Кимде кандай кошумча суроолор бар? Суроо болсо бериңиздер. Мен азыр эфирди сактаган аракет кылам, бирок сакталды, сакталбады билбеймин. Кайра мага звонок келип аткан. Анан бизде бүгүнкүдөн баштап акция жарыяланды. Буйруса биз 13-үндө старт алат. 13-үнө чейин катталып жетишип калыңыздар. Анан аз эле адам алабыз. Эң жакшы жагып жатат сонун эфирде. Чоң рахмат, кыз жибек. Кимде кандай суроо бар? Суроо болсо тезде жазсыңыздар. Тез мен тез жооп берейин. Аябай ушундай бир күйгөн адаммын да, мындай отура албайм да бир жердечи. Ким мен эгерде жакындан бери байкап жаткан болсо, отурган адам эмесмин да. Жакындарым айтат да постоянно, кичине отуруп турчу деп мынтипчи басып. Атак отура албайм да, туруп кетемин, басып кетемин. Анан үйдө балдарды урушуп баштайм. Сен тынчыбайсың депчи. Көрсө өзүмдө экен да. Тынчыбаган өзүмдө. Анан өзүмдө эмес, апамда дагы ушундай бар экен да. Апама бир чалып эле, апа каяктасың? Бишкектемин дейт. Апа каяктасың? Жалал-Абадтамын дейт. Апа каякта? Иш кылса анан күлүп калам. Мен апамда бар кан депчи. Сизде аткар деп айткан, мотивация берген адам керек дейт. Ооба, мен ушундай экенмин. Анан таңкы марафондо дагы бул эжекелерден аябай сонун отзывдарды угам, күндө угамын. Сонун энергия берет. Ал эжекелер менен өзүнчө эле мен биротоло таю болуп кетип атам, эрип эле кетип атам да, кыргызчасын айткандачы. Ошол таңкы марафондо да көп жыйынтыктарды алгандар бар эжекелер. Ошондой таңкы марафондо дагы буйруса дагы улантабыз. Ал боюнча дагы мен азыркы күндө бир эжекенин сабактарын сатып алып окуп жатамын. Ошол боюнча дагы курстарды алып чыгамын, бирок жакынкы күндөрдө дагы бир жаңы чыгат, жаңы бир нерсе дагы чыгат. Эң жакшы курс экен, мага керек, мен катталам дейт. Буйруса окуңуз, катталыңыз. Жекече барактарга жазыңыз, ошол жактан сизге толук маалыматтар берилет. Эч кимде суроо жокпу? Анда эфирди жыйынтыктайлыбы?
Канткенде чечкиндүүлүк болуш керек дейт. Чечкиндүүлүк болуш үчүн сиз бир баракты алыңыз. Бир баракты алып туруп экиге бөлүңүз ортосунан. Азыр эринбестен эле ушул сабак бүтүшү менен эле отуруп эле жаза бериңиз. Сиз эч ким көрбөйт, ал сабакты тытып ыргытып саласыз, болбосо өрттөп саласыз да. Чечкиндүү болуш үчүн бир жагына жазасыз да. Мен эмнеден корком деп. Бир жагына жазасыз, мен эмнеден коркпойм деп. Эгерде ошол жагынан сөздөрүңүз бүтүп бара жаткан болсо, эмнеден коркконуңуз, эмнеден коркпогонуңуз. Андан нар жагына улап кетиңиз. Сиз эмнелерге бүгүнгө чейин жетиштиңиз, эмнелерге жетишпей калдыңыз. Андан кийин нар жагына улап кетиңиз. Бүгүнкү жашооңуз сизге өзүңүзгө жагабы? Жашыңыз канчада? Дагы канча жыл жашайсыз? Дагы качан ушундай энергичный болуп турасыз? Ден соолукта болуп турасыз? Анан эң түйүнү узун кылып туруп жазып коюңуз. Балдарыңыз бар болсо, эгер балдарыңызга эмне калтырып келип жатасыз? Балдарга мен бир эле нерсени түшүндүм. Окусам результатка чыганбы, жаңыл дейт. 100% аракет өзүңүздөн, калганы менден. Мен отур дегенде отуруп, тур дегенде тура турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдүү чыгат результат. Болгону продукцияңыз эмне экенин аныктап алышыбыз керек. Анан план коюп коюшубуз керек. Болду, кыска максат менен секин-секин базып кетишибиз керек. Экиленбеңиздер, бир нерсе чечим чыгарганда сөзсүз түрдүү бир эле жакшы жагын ойлонуңуздар. Себеби жаман жак ойлой турган башка негатив нерселер көп. Башка негатив тууган урук чыгат. Жакынкы үйдөгү эле адамдарыбыз толтура чыгат. Ошон үчүн сиз жөн эле позитивди ойлоп коюңуз, жакшы жака буруп коюңуз, болду. Жаман жагын башкалар ойлоно берсин. Бирок ошол жаман жакты ойлогон нерсени да киргизбешке аракет кылышыбыз керек. Эч бир нерсени кулакка киргизбешибиз керек. Анан сизде мен ушу психологияда айтып кетип жатат элем. Мен эмнени түшүндүм да? Балдарга эч кандай байлыктын кереги жок экен, байлык ташташтын кереги жок экен. Азыркы күндө балдарга эң күчтүү ата, эң күчтүү апа, ошолордун жеткен ийгиликтери керек экен. Бир эле эгерде баланы тарбиялайм десеңиз, өзүңүздүн жеткен ийгилигиңиз менен, жүрүм турумуңуз менен, чечкиндүүлүгүңүз менен балдарга көрсөтүшүңүз керек экен. Балдарды катуу уруп, согуп, сен мындай бол дебеш керек. Өзүң ошондой болбодуңбу, балдар да болбойт. Сен өзүң болдуңбу, сөзсүз түрдүү балдар болот. Ушуну гана түшүнүп жетишибиз керек да. Сиз эгерде эне боло турган болсоңуз, балдарыңызды уруштун кереги жок. Биринчи өзүңүз ошо балдарга айта турган нерсени өзүңүз жасашыңыз керек да. Өзүңүз ошондой болушуңуз керек. Мисалы, мен эртең менен туруп эле чуркап кетем, туруп алып ушундай жазып кетем, сүрөттөрдү илип алып холодильниктеги ар жакка ушинтип кетем, максаттарым, кыялдарымды бүт бардыгын. Мен аркамдан ушинтип балдарым да жасайт да. Анан кызым бир аз тартынчараак, аныкы блокноту бар өзүнчө. Ошол блокнотуна секин-секин жазып коет да. Ошол нерсе дагы ишке ашып кетет. Анан кечээ күнү дагы көлгө бара жатып, 3-чү балам көлгө барам деп калды. Анан барсаң жол киреңди өзүң таап кет дедим. Максат коюп кой дедим. Ошол менен эле отуруп эле жол киресин өзү тапты, андан кийин кетти да. Эң сонун дейт, балдарга эмне калтырыш керек дейт. Балдарга сиз туура тарбияны калтырышыңыз керек. Туура тарбия өзүңүздө болсо, ошол тарбияны эле сизден копировать этип алат. Сиздин баскан турганыңызды, сиздин сүйлөгөнүңүздү, сиздин адамдар менен чыгышканыңызды бүт бардыгын балдар бизден копировать этет. Сиз оозуңуздан бир жаман сөз чыккан болсо, ошону балдар сөзсүз түрдө экөө кылып туруп бияктан запись кылып алат. Эгерде бир жакшы сөз чыккан болсо, экөөнү ошол жактан чыгарат. Себеби мен бүгүнкү күндө апамдын бир да жолу каргышын укпаган, бир да жолу кол көтөргөн үнүн, ушундай бир кыйкырыгын уккан эмесмин да. Мен да ошол нерсени балдарга беремин. Азыркы күндө кайра эле балдарым ушинтип айтат да, бизди урбагансыз тиги. Мен азыр чабам деп эле кирсем, баары да күлүп калат да. Ушул жашка чейин урбагансың, кантип урасың деп күлүп калышат да. Ошол нерсени биз балдарга таштап кетишибиз керек. Балдар да өзүнүн балдарына ошол нерсени көргөзөт да. Азыр тарбиялоодо ушул телефондагы бир аз бизге тоскоол болуп жатат, бирок эчтеке эмес, ошол телефонду дагы жеңип чыксак болот. Азыр каникул, балдардын колунда телефондун кереги деле жок. Алып коюп, өзүңүздүн жүрүм турумуңузду көрсөтүп, балдарга жакшы бир нерселерди уюштуруп берип, эс алууга чыгып, балдар менен кичине көңүл ачып, балдарга жакын болсоңуз, балдар өздөрүнө өздөрү ачылып
Звук чыкпай калды дейт. Эми үнүм чыгат атабы, эми бирок звук катуу жаңырып кетет болуш керек. Аха, угулду. Угулду, эми чыкты дейт. Аха. Буга чейин да угулду беле же жаңы эле угулбай калдыбы? Аха. Буга чейин угулуп жаттыбы бардык сөздөрүм? Болгону жакшы дейт. Сонун. Норма, жакшы дейт. Анда эмесе бардыңыздар менен мен коштоштум. 1 мүнөт эле үн жок болду. Сонунан да бардыңыздар менен коштоштум. Бардыңыздарды сүйөмүн. Бардыңыздарды азыр эле угулбай калды дейт. Бардыңыздарды мен мыкты сатуучу болуңуздарды каалаймын. Эгерде кимдердин курстарын сатып жаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө биринчи ошол курсту сиздер сатып алыңыздар. Имеджи менен, барагы менен билип туруп, андан кийин башкаларга сатып баштаңыздар. Сатуунун өзүнүн бир сыры бар. Көрүнбөгөн көзгө, айтылбаган кулакка болгону бир эле сыры. Ошол сырды гана угуп, билип, түшүнүп, ошону эле кыймылга келтирсеңиз, сизде сатуу жакшы болот да. Бардыңыздарды сүйөм, бардыңыздарды жакшы көрөм. Сиздерге дагы чоң рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Баарыңыздарды сүйүп калдым. Кош.